Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Мына доктор Тариэлдин стоматологический центрине келип калдык. Мерим стоматологический клиникасы мына айтканда площадь Ильича Римскага аябай жакын жерде жайгашкан. Буга чейин биз аябай көп жолу тартканбыз. Бул агаларыбыз ошо пломбаларды бесплатный кылып өтө көбүнө жардам берди. Анан брекеттерди рассрочка жолу менен коюп берип атат. Эч кандай банк санкы жок эле, келсеңиздер по совести деп элечи. Анан импланттарды коюшат. Аялдар карайт дегер келип запись менен жазган болсоңуздарчы. Анан эркектер карайт дегендер стаждары жогору, жигиттер эмгектенет. Эң бир жакшы кабарды айтып коеюн. Болушунча видеону Москвада группалар менен таратып койгула. 30 ушул октябрга чейин, ушул айдын аягына чейин мындай айткандачы, бекер пломба коюп берейин дейт. Канча адам келсе дагы полный коюп беребиз дейт. Ар бир адамга бирден дейт. Туугандар андыктан тиш ооруп жүргөн, ушул курт жеп баштаган мекендештерге ушул видеону жөнөтүп койгула. Кимдир бирөөгө пайда болор. Метрого бир 7-8 мүнөт жөө пешком барып каласыңар. Парковка кеңири 9-дан 9-га чейин иштейт экен. Калган маалыматты Тариял агабыз өзү айтып берсин. Чындыгында өтө көп пломба коюп бердиңиздер. Амандашып дагы канчадан канчага иштейсиз, кандай кызматтар көргөзөсүз, толук маалымат берип кое бересиз. Ассаламу алейкум. Буюрса 30 октябрга чейин, айдын аягына чейин акция жүргүзүп атабыз. Бир адамга бирден пломба коюп берип атабыз. Алла ыраазычылыгы үчүн келип койдуруп кетсеңиздер болот. Анан бир эме бар, айтышуучу жер бар. Если нервине жетип калса, нервтерди тазалаш керек, дарылаш керек болсо, ал отдельно төлөнөт. Ал эми болсо үстүнө пломбасын бекер коюп берип атабыз. Ошону эске алып бир айтып коеюн. Нервти алуу канча болот негизи? Нервти алуу тамырына жараша болот, 3000 же 4000 болот, где-то тамырларын тазалаш. Бирок если ага жете элек болсо, ошо үстүнө бекер эле пломба коюп. Жөн эле карайып баштаган болсо тазалап мында пломба коюп бекер. Келип кичинекей кезинде келип дарылатып кетсеңиздер жакшы болот. Нервге жеткирбей, оорутуп, эме кылчаңдычы, ошол мындай айтканда профилактический работалар кылып атабыз буюрса. Ошого келип жетишип, досторуңузга айтып, видео көбүрөөк болсоңуздар, баарыңыздар келсеңиздер болот, запись болуп, баарын карап беребиз. Брекеттерди канчадан коюп бердик? Ушунча көптөн бери реклама кылып жүрөбүз. Брекетти рассрочка коюп атабыз. Первый платежда 5000-10000 төлөсөңүздөр болот, калганын бөлүп төлөсө болот. Буюрса тиштер түзөлүп атат, сиздер дагы мындай тишиңиз кыйшык болуп, көптөн бери оңдойм деп кыялданып жүрсөңүздөр, келип ошо койдуруп алсаңыздар болот. Средний бир жагы канчага коюлат негизи брекет? Брекет 20-25 миңден башталат. Тиштин түзүлүшүнө жараша болот. Андан да кымбат эмелер бар, брекеттер бар, 30-50 миңден. Бирок көбүнчө ошол биз 20-25 миңге эле брекеттерди коебуз. Чтобы мындай бюджетныйраак болуш үчүн, всем доступный болуш керек да, мындай айтканда. Импланттарды канчадан коюп атасыз? Имплант азыр темирини өзүн 15 миңден коюп берип атабыз. Негизи импланттарды биз 20-25 миңден коебуз, андан да жогору коебуз. Просто ошол жакшы акция кылып биз Кореядан общий эме оптом сатып алдык. Ошону келип койдуруп атабыз мындай айтканда. Азыр мен оюмча мына агас кылып аткан ишти бул видеодон көрүнүп турабы? Ошол кандай? Жанатан бери карап коем. Ушундай кылып микроскоп менен бул эмне болгон тишем, бул микроскоп менен кылдасыңар? Бул мурун дарыланган тиш алдыгычы. Көргөзүп койгон эмне кылды? Мурун ичи дарыланганда туура эмес дарыланып калгандагы тамыры ичи ириңдеп кеткен. Ошо ириңдеп кетип, тиштин эмеси акыбалы начар. Анан азыр ошону микроскоп менен ичи каналдарын тазалап, көрүп атасыздар. Могу жактан агаз бул жактан операциясын кылып атат, мына айткандачы, бул жактан көрүнүп турат чоң экрандан дегендей. Бул микроскоп көптөгөн жанагы стоматологический центрлерде негизи көп болбойт экен да, негизи. Анан ийне сынып калса, башка болсо, өтө бир серьезный болуп калса, анан ушул менен кылат экен, Бандай бизге перелечиванияга жиберишет, рефрактивный практика менен. То есть тиш мындай уже болбой калды, буну удалить этип салыш керек деген мезгилде бизге жиберишет. Сактап каласыңар. Биз мындай зубосохраняющий операциялар жасап, ошо ичин тазалап, андай эме кылып сактап беребиз. Жалпы бир 5 кресло бар экен, өзүнчө аялдарга деген бул жакта өзүнчө бир комнатада бир эжекебиз иштейт экен. Стажы канча эжекебиздин? 5 жылдан жогору. 5 жылдан жогору. Жалпы стоматологдордун стажы кандай? 5 жылдан кем эмес. 5 жылдан кем эмес алар эле. Бар опытный, мындай жаш врачтар жок бизде. Негизи 9-дан 9 иштейт экенсиздер. Ишим бар эле, кичине кечигип калам дегендер кичине күтүү болобу кичине? Жумуштан, например, саат 8-де чыгып калсаңыздар, эми жарым саат, 1 саат жол жүрүшүңүз мүмкүн. Жумуштан келет деп чалып койсоңуздар, биз барабыз обязательно бүгүн десеңиздер, сизди күтүп, саат 10 болобу, 11 болобу күтүп, тишиңизди аралап, оорусун басып,
андан кийин кетиребиз. Жакшы экен. Анан жанагы пломба бекер дедиң эле, кандай жана кыласың? Тазалык боюнча бир сүйлөп бер дегендерге бир айтып коесуң. Ал боюнча эч кабатыр болбосоңуздар болот. Ар бир инструмент тазаланат. Тазалангандан кийин ар бир инструментти биз мондой автоклавга салып, автоклавдан чыккандан кийин мондой одноразовый крафт пакеттердин ичинде болот. Ар бир крафт пакеттин немеси болот, мондой цвет маркировкасы, то что автоклавга кирип чыкты депчи. Стерильный деп, таза Стерильный деп. Булар ар бир пациентке отдельно ачылат. Сиз келгениңизде сиздин өз алдыңызда, сиздин көзүңүздө мындай ачып беребиз. Жакшы. Жакшы экен. Туугандар, кыскасы тиши ооруп келген болсо, жанагы рентгенге башка жака бар деген тема болбойт, ушул жерде бардыгы бүтөт дегенди элеч. Кайрылгыла, метрого жакын, өзүбүздүн бир туугандар өтө көбүнө пломбалар бекер кылып көргөзүп келип атат. Акчадан кыйналып атабыз, мындай жок десеңиздер болсо, мындай бекерде эле кылып беребиз. Караштырып, эми мындай чындыгында муктаж болсоңуздар, эми уялбай, тартынбай жазсаңыздар болот. Толку запись менен келебиз, мына бекер пломба боюнчачы. Запись менен келип, мына убакытта кел десе келип, иштерди аралап кетиңиздер. Ар дайым жакшылык күндөрү жолугалы, пайдабыз тийсин ар дайым туугандар. Жакшылыкка бир себепчи болуп каласыздар. Сиздерден группаларымда бөлүшүп, бир жакшы комментарий калтырып койсоңуздар. Ассаламу алейкум.